Jarığı belin bermettin, jabırqap köngülde gidettin. Karosuz kalgan kayıktay, kayır koş canım men gettim, men gettim. Karap karap ay kayradan seni samap, güttüm 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 güttüm. Jaljalım jalgızdıktan jadap büttüm 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 büttüm. Köpölök gülgö konalbay, hay göngülüm sızday tolalbay. Serpilip yürek kıynaldı, sendeyler sendey bolalbay, bolalbay. Karap karap ay kayradan seni samap, güttüm 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 güttüm. Jaljadım jalgızdıktan jadap büttüm 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 büttüm. Hoş degim gelbey, hoş degim. Koskobo bölük çok kebim. Kor bolsun jalgız aylam jok, hoş deşer kişim jok menin, jok menin. Karap karap ay kayradan seni samap, güttüm 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 güttüm. Kan teyin narga jokta, can birgem jalgızdıktan jadap büttüm 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 büttüm. Karap karap ay kayradan seni samap, güttüm 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 güttüm. Kan teyin kanday kılam, jalgızdık jaşodonda, tajap büttüm 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 büttüm. Men seni götüp jürüp, güyüp büttüm 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 büttüm.
Көңүл тоймойун, көз тойбойт, башка нерсе тойбойт. Ошон үчүн биз издегенибиз, барктаганыбыз, сыйлаганыбыздын бардыгы көңүл болуш керек. Мунул өмүр дагы өзүнчө аманат берилгени менен өзүнчө мааниге ээ, өзгөчө мааниге ээ. Муну жашаш керек, жашоону. Жашоону мындай бир жаркырата жашаш керек колдон келсе. Эми ошону жаркырата албаган кишилер азыр карабайсызбы, үңүрөйүп жүргөндөрдүн көбү миллионерлер. Үңүрөйүп кемип калат да, бирдеке болсо кемип калат. Азайып кетпесин деген нерсе менен үңүрөйүшөт. Ага караганда экөөбүз кыйла жаркылдап, жайнап, сен эфирден чыгып, мен эфирден чыгып, сахнага чыгып, бөлөк-чөлөк жүрбөйлү. Бизде ашкан дүйнө жок. Азыр өзү искусство тармагында иш алып барып эч ким байыбайт. Бирок жашоону жашап атабыз да. Жан дүйнөм жүргөн кезде жараланып, жан сырым төккөн элем. Сага барып, жагымда алаканың аста сылап, жаш кеткен жүзүң ылдый салааланып. Ширин-ширин аңгеме сүйлөп берип, жаш болсоң да сен көптү түшүнчүсүң, жазгы гүлдөй мен үчүн жайнап чыгып, жалбырактай кээ өксү үзүлчүсүң. Биз үчүн биринде кең, биринде тар, өмүрдүн жылдар, айлар, мүнөтү бар. Менин бир эски жаман альбомумда сенин бир жакшы түшкөн сүрөтүң бар. Түтөгөн өмүрүмө жалын тилеп, сен мага бересиңби асыл жүрөк? Жыргалда жашабаган таза сүйүү, ырларда жашаганын баары билет. Эркеледим көбүрөт мастык менен, нени кылбай төрт шарап жаштык деген, эл көзүнчө өпкүлөп сени далай, эми өзүмчө азапты тартып келем. Эл үчүн гана төккөн тер кайгы, элди жеген пестерге 50 гектар жер кайгы, эркинче саткан чет элге эчен кен кайгы, калк үчүн өткөн күн кайгыңа, калкты жеген пестерге кабаттап гана салган үй кайгы. Эй жарыместер, жакында жазданасыңар топурак, акыры жан баштайсың бир жайдың. Мадыр айткан буларды эл экенин билишпек, Манастын каны төгүлгөн жер экенин билишпек, бал деп жутуп жатканы байкуш элдин ак эмгек тер экенин билишпек. А бир кездер келет ишенем, билимдүү гана урпак иликтейт. Арамдардын кылганын ошондон абирге садып жиликтейт. Эй силкилдешкен жамандар, ошондо силерди кантип адам дейт, силерди гана кантип жигит дейт. Соңку мезгилдерде эле эмес, Элмирбек көптөгөн мезгилдерден бери ушундай айтып келет. Башка маселе ошол чыгармаларын бербей келет. Канча бир мезгил болуп калды, КТР, ЛТР деген сыяктуу телекомпаниялар такыр жолотпой койгон, такыр чыгарбай койгон. Себеп чындыкты чыркыраган жерден алар чыгарбайт да, билебиз да. Анан көз өтүп кеткенден кийин жалган сезимдер менен барып бүгүн сүйлөгөн сөздөрүн уктуңар да. Залкар эле, талант эле 100 жылда келбейт, 100 жылда келбесе кечээ эмнеге теп келедим? Кечээ эмнеге чоң мамлекеттик иш-чарада өтүп аткан концерттерге катыштырбай койдуң? Неге киргизбей коесуң ал жерге? Неге жолотпой коесуң? Жанагы ыйлап ырдаган, сүйлөгөн дос абдан туура айтты. Элмирбек оорудан өлгөн жок, кайдыгерликтен өлдү. Ушунчалык түркөйлүктөн, ушунчалык адамгерчиликтен чыгып кеткен сезимдерден өлдү деп. Мен Элмирбек менен 20 жыл, туура 20 жылдан бери таанышмын. 22 жашында мен атамдын үйүнө барды эле, айылга.
22 жашында, бул 2000 жылы. Ошол сиз сыяктуу азаматтарга бир ооз колдоо көрсөтүп, өзүбүздү көрсөтүп коелу деп Шекербек деген досун ээрчитип барган экен. Ошондон бери 20 жылдан бери абдан тыгыз жакын сүйлөшүп жүргөн сырдаш иним катары. Ошондуктан баягы дарыгерлердин ары бери тепкилеп футбол кылып ойногондоруна алардын абийиринде болсун. Кайыр кош жаным мен кеттим